булыкмада күндү күтөт. Жамгыр жаап, жер тапка келиш керек. Анан соколош керек, анан малалаш керек, тегиздеш керек, анан эгиш керек. Булыкмада болсо биз эгип көрсөтүп бердик. Эксперимент катары ар бир айылга 4-5 гектардан кылып эгип бердик. 40 мүнөттө эле 1 гектар жерди эгип коюп аттык да. Анан жамгыр жаасын, жер тапка келсин деп отурбайсың. Курук болсо деле эгип кете бересиң, кийин жамгыр жаагандан кийин эгин чыгып кете берет да. Ошол жагынан аябандай утуш болот да бу жерде убакыт жагынан. Анан, конечно, каражат жагынан дагы утуш болот, себеби соколоп, малалап эккенде 1 гектар жер где-то 5-6 миңге туруп калат. Булыкма менен бир эле 4 операцияны бир жасап кетет да. Соко алыш, тегиздеш, эгиш, анан амофосту салыш. 4 операция бир ходдо кетет, 40 мүнөттө бүтөт да ошол 1 гектар. Технологиянын жерге тийгизген пайдасы чоң бу жерде. Табият өзү жерди даярдайт экен. Биз муну бузат экенбиз соко салгандачы. Табият мына 5-6 жыл эгерде соко салбай койсок, жердин күрдүүлүк катмары күчүнө келет экен. Биз ону келип туруп анан соко менен оодарганда баягы күчтүү катмарды үстүндөгү астына таштайт экенбиз дагы. Астындагы кам жерди үстүнө чыгарып коет экенбиз да. Бул түшүмдүүлүктүн төмөндөшүнө алып кеткен. Биз буга уже толук көзүбүз жетти да. Мына 4-5 жыл ушул жерде иштесин эле бул жердин түшүмү дагы көтөрүлөт. Себеби биз катмарды бузган жокпуз. 10 сантиметр тереңдикте эле иштеп атабыз. Тегиздесек дагы диска менен ушуну эле тегиздеп коюп атабыз, анан эккенде дагы ушуга эгип атабыз да. Баягы табияттын берген пайдалары менен биздин азыр берген толук комплекстүү иш-чараларыбыз экөө бирге келип атат. Кудай буйрса бул аябай жакшы жыйынтыгын берет да. Анан бул технологиянын жакшы жери биз ошол толук технологияны колдонгонун сунуштап атабыз да дыйкандарга. Эгерде амофос салбайм, анан мен мындай кылбайм десе, алар менен конкретно эле биз иштей албайт экенбиз деп эле отказ кылып, ким биз менен ушул толук технологияга катышса, ошону аткарса, ошолор менен да иштеп атат. Сепкен менен жараша биз агросопровождение кылып беребиз. Сепкенден баштап бышканга чейин биз мониторинг кылып, агрономдор келип карап турабыз. Мына азыр көрүп атабыз. Бул жерде күздүк буудай себилип турат. Бул жерде эми айдабай сепкенге байланыштуу ото чөптөр көп турат. Ошол ото чөптөрдүн азыр 1 квадратта канча ото чөп, канча экономический вредность, порог вредностин аныктап атабыз. Жаш агрономдор менен ошого жараша фермерге айтабыз, кайсы гербицидти кайсы убакта колдонушун. Ошолорду тактап айтып берип, мониторинг консультация жүргүзүп атабыз. Биз түшүмүн көрдүк. Андан кийин фермерлер өздөрү келип болот экен, эксе болот экен. Силерге бул долбоорго киргенден кийин, бичоолуп киргенден кийин силер жакшы урук берет экенсиңер, таза урук, кондиционный урук берет экенсиңер. Андан сырткары минералдык жер семичкичтерди 50% жеңилдик менен берет экенсиңер деген неме менен 150 гектар эксек, кийинки жылы биз 450 гектар эгип атабыз. Биз эмдиги жылы 9 гектарга пландаштырып атабыз ушуну эккенге. Негизи эле ото чөптөр мадайный чөпкө караганда, мына будайга караганда азык саты көп жеп коет да. Көп жейт. Берген азык саттарыңыздын 60% ушу ото чөптөр жеп коет. Ошол ото чөптү жегенден тышкары булар оруу учурунда, жыйноо учурунда комбайндардын жаткаларына оролуп, ошондой тоскоолдуктар да жаратат да. Булар багындай чырмалып өскөндүктөн ушундай бир зыяндары да бар. Андан сырткары дагы негизги ото чөптөрдөн бул ат кулак дейбиз кыргызча, орусчасы шавель конский же болбосо шавель полевой дейт. Анан дагы мына будай сыяктуу болуп өсүп турган бир үлүштүү ото чөптөрдөн сойлок деп коет, же болбосо арпакан. Ушул арпакан дагы көп экен. Ошондуктан буларды эгер жок кылбасак, будайдын түшүмдүүлүгү азаят. 30-40%ке чейин азайып кетиши мүмкүн. Ошондуктан азыр бүгүн апрелдин 10 экен, бир 15-теринен 20-ларынан уже башташ керек. Буларга каршы ошол ото чөптөрүн жок кылсак, будайлар өсүп, түшүмдүүлүгү силерге жогору болот. Андан сырткары ошол багы нан чыккан мезгилдерде булардын зыянкечтери болот, илдеттери болот. Ошолорго каршы дагы
мониторинг кылып аныктап, анан дыйкандарга өзүбүздүн кеңешибизди берип турабыз. Андан сырткары өсүмдүктөрдү дагы бир жандыктардан коргош керек. Бул малдар, ат, жылкылар же уйлар, кой эчкилер кирип алат экен. Ошолорду дагы айдап чогуу коргосоңуздар будайыңыздарды жеп өсүүсүнөн калтырат. Саламатсыздар, урматтуу фермерлер. Мен микрокредиттик агентство Сары Челектин жетекчиси болом. Сиздер менен айдабай түз технологиясы менен 2 жылдан бери иштеп келатабыз. Быйыл мына 3-чү жыл. Ушул технология менен иштеп атканда биз сиздерди, фермерлерди, дыйкандарды үрөн жана жер семирткичтер менен камсыздап атабыз. Бул биздин микрокредиттик агенттик кадимкидей эле банк, ошо насыя, элге насыя берген агенттик. Анан биз сиздерге баягы товар түрүндө берип жаткан үчүн сиздер анча маани бербей жаткандай көрүнөсүздөр. Ошо кредит алган сыяктуу эле биз берген үрөндөрдүн жана жер семирткичтердин 50% акчасын үрөн эгилип жатканда 50% акчасын түшүнбышканда беришиңиз керек болот. Мисалы 1 гектар жерге 230 килограмм үрөн себилет, 100 килограмм амафос. Ошол 230 килограмм үрөн менен 100 килограмм амафостун жалпы суммасы 11300 сом акча болот. Мунун жарымын 50%-ын 5650 сомду азыр ушул үрөн эгилип аткан мезгилде төлөшүңүздөр керек болот. 5650 сомду күздө эгиниңер бышкан кезде, жыйым терим болгон кезде төлөшүңүздөр керек болот.